Біздің атауыз десек жаңылышпайбыз. Тәжібай Жалиловты, ошондой эле Улуу Абдулланы бул жакка чакырат. Ошондой эле Бишкектен келген, Кыргызстандан келген делегация барыңыздар келтирип койсоңуздар. Азиретти муфтийдин милдетин аткаруучу Жоробай Ажы Шерказиев баштаган жамаат, Кыргызстандан келген жамаат барыңыздар келтирип койсоңуздар. Абдушукур Ажы Исмаилов, барыңыздар келтирип койсоңуздар. Самидин Кары Атабаев. Ушул футболдук турнирде уткан команданын башчылары келтирип койсоңуздар. Биз азыр болсо ушул ветерандар арасында ветерандардан баштайлы. Ушул жерде 3 орун бар экен. Мен азыр атай берейин, анан кийин сиздер тапшыра бересиздер да, ушундай кылалы. Ошондо туура эле болобу. Ветерандар арасында ушул маркум Чубак Ажы Жалиловго арналган футболдук турнирдин жеңүүчүлөрүн сыйлоо аземин баштайбыз. Анда эмесе ветерандар арасында 3-чү орунду Жапалак командасы 10.000 рубльдик сертификат менен сыйлайбыз. Кол чапкырсаңыздар. Маркум Чубак Ажы Жалилов. Бул жака алпаңыздар, алдыга. Команда башчылары барбы? Бул жака өтүңүз. Бул жака. Алдыга өтүңүз. 3-чү орун Жапалак командасы. Кол чабыңыздар. Баракелде. Чубак Ажы Жалиловду эскерүүгө арналган футболдук турнирдин жеңүүчүлөрү 2-чи орун Ноокат командасы 15.000 рубль. 15.000 рубль. Сыйлыкты Карьер Ажы тапшырат. Кол чапкырсаңыздар. 15.000 рубльдик сертификат. Баракелде. Рахмат. Маркум Чубак Ажы Жалиловду эскерүүгө арналган футболдук турнирде ветерандар арасында 1-чи орунду Кум Арык Большевик командасы 1-чи орунду алгандыгы үчүн сыйланат. Сыйлыкты Самидин Кары Атабаев тапшырат. 1-чи орун 25.000 рубль жана кубок. 25.000 рубль жана кубок. Сыйлыкты Самидин Кары Атабаев тапшырууда. 1-чи орун Кум Арык Большевик командасы. Кол чапкырсаңыздар. Баракелде. Биздин футболдун жеңүүчүлөрүнө кол чаап койсоңуздар. Ушул Ынтымак лигасынын алкагында Шейх Чубак Ажы Жалиловду эскерүү футболуна арналган жаштар арасында 3-чү орунду Кум Арык Большевик командасы 40.000 рубль сертификат менен сыйланат. 3-чү орун. Чубак Ажы Жалиловдун уулу Абдулла сыйлыкты өзү тапшырат. Кол чапкырсаңыздар. Баракелде. Кум Арык Большевик командасы 40.000 рубль 3-чү орун. Дал ушул Чубак Ажы Жалиловду эскерүүгө арналган футбол боюнча турнирде 2-чи орунду багындырган Жети Өгүз командасы. Светлая Поляна 60.000 рубль сертификат менен сыйланат. Сыйлыкты муфтийдин милдетин аткаруучу, Азиретти муфтийдин милдетин аткаруучу Жорубай Ажы Шерказиев тапшырууда. Кол чаап койсоңуздар. Чоң рахмат. Сыйлыгыңыздар кут болсун. Чубак Ажы Жалиловду эскерүүгө арналган футбол боюнча турнирде 1-чи орунду багындырган Жалалабад командасы 1-чи орун. Сыйлыкты Тажибай Жалилов
agayimiz özü topşiradi. Qo'l chop qo'ysanizlar 100.000 rubl sertifikat jana kubok. Sayakta Tajibay Jalilov. Bizden ulu alam Şeyh Chubagaji Jalilov'ın atası. Qo'l chop qo'ysanizlar. Barakallah. Çok rahmat. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulullah. Hurmatlı bir tuğandarım. Ben keçeyle uşa futbolun jeyintiği bolğan jerde bardım. Albatta bizde bunday söz var da sport adamlarga birimlikti, ынтымакты үйрөтөт де. Чындыгында biz musulmanlar sportқа ынтымак биримдик үйрөтүшүбүз керек. Чубагажы Hazreti элесине арнап футбол уюштурган жакшы. Бул жакшы бир шарият тили менен жакшы бир бидатты баштаптырлар. Бирок мен кече ошол жерде айттым эле, Кудайым буйрса, Аллах Таала ошол күнгө жеткирсе, эмки жыл Чубагажынын өзүнүн жазган китептери боюнча жана ошондор пайгамбарыбыздын эгер туулган күнү болсо, пайгамбардын өмүр баяны орусча жана кыргызча китептерден мен ошол жерде айттым 100 миң деп кече кээ бир жакындар менен сүйлөсөм, биринчи, экинчи, үчүнчү орунга мисалы умра берели. Керек болсо эгер 3 китеп кое турган болсок, биринчи орундарга Кыргызстандан, Бишкектен bir комната квартира коебуз. Топ тейип ойногондо эмес, ошол эгер жыйынтыкка жетсек да жарыша турган нерсе Алланын ыраазы болгон, пайгамбардын өмүр баяны болгон Куран жаттоо боюнча келерки жылда ушундай конкурс жарыялабыз. Мен баргандан 1-2 айдан кийин Кудайым буйрса биз өзүбүз жарыя кылабыз. Биздин nasat.kg'ге жарыя кылабыз. Анын шарттары октябрларда пайгамбардын туулган Раббил авал келип калат. Ошол күнгө жараша 1-2 ай, 3 ай мүмкүнчүлүк беребиз. Китеп окуу боюнча иншалла уюштурабыз. Азыр жерде устазыбыздын атасыга ушу өкүлчүлүктүн атынан бир жардам катары бир 100 миң сом берип тапшырып коёбуз. Биздин азыр чыган алымыбыз Аллах Табарак ва Таала жаман сөз, жаман көздөн сактап келечекте элибизге, жерибизге көбүрөөк динге кызмат кылууну насип этсин. Абдулазиз атасын чакырып, бүтүн өттү, көрдүңүз. Мен чын жүрөктөн ишенем, билем. Могу жерлер кээ бирлер отурат. Кана менин да атам болгондо мен да ушундай жасасам, ушундай бүтүн өпсөм, колун өпсөм дейт элек. Кээ бирлер ата-энебизди башканы капа кылып, наразы кылып өткөзгөн бенделер, эгер мүрзөсүгө барып чыгарып, ошонун колун өпсөм, бетин өпсөм деген үмүттө бар. Айтайын деген маселе, бүгүн ата-энеңер тирүү экен, урматтуу мусулман муктума, сыйлап калгыла. Урматтагыла. Жок дегенде колуңарды мана видео кызып башка кылып, бүгүн ушул пайгамбардын маулитинен барып, бир аз сурап, жок дегенде уялбайлы. Апа, мен сени жакшы көрөм, апа. Апам бактыма бар болгун. Атага башка телефон чалып, акыбалын сурап, телефондорунда бир бирдик сап койгула. Аман болгула. Урматтуу бир тууган мусулман агалар, инилер, эжелер, карындаштар. Аллах Тааланын ырайымы мээли менен мына кечээбиздин акырына жыйынтыктап калдык. Биз жакшы ниетте көп илимий сафарларда бирге жүрдүк эле. Ушул достук катарында, ушул өкүлчүлүк менен биргеликте Москвадагы азыр устаз айткандай, бул баш аты ар бир иштин башталышы дейт. Жаштардын башын бириктириш максатта, ынтымакка чакырыш максатта, ушу бир жакшы ниет кылып, эми будан бияка илимге буруш максатта, максат ушул болчу. Жакшы Кудайым буйрса ушу жыйынтыгын жакшы берди. Сөзүмө кошуп кете турган нерсе, ушул биздин Россияда мекендештерди эстеп, саламын жөнөткөн Кыргызстан мамлекетинин президенти Садыр Нуркожоевго да биз ушул Россияда мекендештердин атынан ыраазычылык билдиребиз. Саламына жооп катарында алыс жакындан Москвада мекендештерден, бул жагы Сибирь, бул жагы Ростов,
ошол жактан келген мекендештери ушул ишке да колдоо көрсөткөндөргө да Алла Таала ыраазы болгон болсун. Атайын ниет кылып койдук эле биз дагы ынтымак лигасы менен биргеликте Кыргызстан мусулмандар дин башкармалыгы менен биргеликте ушул иш-чараны өткөзүп, Аллах жемиштүү кылды. Биз дагы ушул кичинекей атына таза куту сүйүн өтөйт 100 000 ушул Чубак Ажы досубуздун үй бүлөсүнө. Hazır endi kısmamızda söz inşallah. Acıke matasına söz verelim. Aman bolun. Tecrübe Cemil Assalamu alaikum, tuğanlarım. Benim oğlum öldü. Bişkekten şunday ağlımlar geleyt at, taksırlar geleyt at dep, o vaktinlerde bölüp, şu taksırlardan, ağlımlardan sözün uğalı dep gelgen sizlerge çok rahmat. İlk sorumuzda biz gelip oğlumdu şunçalık sıyırmakta, böyle atkan ağlımlarga oşul suyunmaya cahacı, ayaş oğluma, bu jeteklegen oşul yüzdegen jigitlerge çoğun razılığını bildirem. Çok rahmat. Аяқтама чакан белегибизде тартуулап койгонго уруксат бердим. Kolça yaparsanız. Harekete. Harekete. Tecrübeyi seviyorlar. Orta Asya'da bilgiyi alan Merhum Çubak Ajı Periyot'un atası. Harekete. Çok rahmat. Kulluk olsun, berekeli olsun inşallah. Andaması Azizbeki Mufti Gülbek'in atkarıcı Jorobay Ajı Şergaziyev sözді sizге береді. Анан кандай кылып жыйынтыктайбыз, бата кылабыз. Сіздер чечесиздер,